Бейкеев Асылбек Абылбекович. Бейкеев Асылбек атабыз 1959 жылы 20-июнда Нокер районундағы Шайдан айылында колхозчунун үй-бүлөсүндө туулган. 1965 жылы Шайдан айылындагы номер 4 Жагын Турмуш орто мектебинин 1-классына барып, мектепти 1976 жылы ийгиликтүү аяктап, орто билимге ээ болгон. 1977-1979 жылдары жигиттик милдетин аткарып, советтик армиянын катарында 2 жыл аскердик кызматын өтөп келген. 1979 жылы Бейкеев Асылбек атабыз Кара Көл шаарындагы энергетика институтуна тапшырып, аталган окуу жайын 1984 жылы аяктап, жогорку билимге ээ болгон. 1982 жылы үй-бүлө куруп, жубайы Эргешева Керемет экөө 3 уул 2 кызды тарбиялап өстүрүштү. Уул кыздары да атасынын жолун жолдоп, жогорку билимге ээ болушуп, учурда Тун уулу Абылбеков Эрмек Нокер райондук билим берүү бөлүмүндө көп жыл үзүрлүү эмгектенип, учурда Ниязов атындагы жатак мектеп-интернатында директор болуп иштеп жатат. Кийинки уулу Абылбеков Мирбек юридикалык билимге ээ болгон. Ал эми уулу Абылбеков Нурбек билим берүү тармагында бир нече жыл үзүрлүү эмгектенип келди. Асылбек атабыздын кыздары Гүлназ менен Дилнора да жогорку билимге ээ болушуп, учурда билим берүү тармагында эмгектенип келе жатышат. Бейкеев Асылбек атабыз 1991 жылы 5 октябрда 32 жаш курагында жакындарын орду толгус кайгыга салып, мезгилсиз о дүйнөгө кете берди. Чиедей 5 баласы менен калган Керемет апабыз ошол кезден ушул күнгө чейин үйдө эне, сыртта ата ордуна ата болуп, балдарын бап эстеп чоңойтту, билимдүү, илимдүү кылды. Учурда Керемет апабыз 65 жашта. Уул кыздарынын, неберелердин күлкүсүнө, бактысына балкып, өмүр сүрүп жаткан кези. Кайратман Керемет апабызга узун өмүр тилеп, Асылбек атабыздын көрбөй кеткен жакшылыктарын көрүп, бактылуу, каарлык доорун сөзсүн деп өз сөзүбүздү аяктайбыз. Абылбеков Нурбек Асылбекович. Абылбеков Нурбек бир тууганыбыз 1986 жылы 22 июлда Нокер районундагы Шайдан айылында төрөлгөн. 6 жашына чейин айылдагы Ак Тилек балдар бакчасында тарбия алган. 1993 жылы Шайдан айылындагы номер 4 Жаңы Турмуш орто мектебинин 1-классына кабыл алынган. Мектепте эң алдыңкы окуучулардын бири болгон. 2004 жылы мектепти аяктап, орто билимге ээ болгон. Мектепти аяктаган соң, ошол эле жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинин дене тарбия факультетине тапшырып, аталган окуу жайын 2008 жылы ийгиликтүү аяктаган. Жогорку билимге ээ болгон. Өзүнүн алгачкы эмгек жолун Шайдан айылындагы жайгашкан Ниязов атындагы жатак мектеп-интернатында дене тарбия мугалим болуп баштаган. Андан кийинки эмгек жолун өзү окуган номер 4 Жаңы Турмуш орто мектебинде уланткан. 2018-2019 окуу жылында Нокер районунун Мас айылындагы номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектеп-гимназиясында дене тарбия мугалим болуп эмгектенген. Билим берүү тармагында эмгектенип жүргөндө Абылбеков Нурбек өзүн ар тараптуу чыгармачыл мугалим,
иш билиги педагог катары көрсөтүп, окуткан окуучулары спорттук турнирлерге катышып, көптөгөн ийгиликтерди жараткан. Турмуш тириликтин айынан эл катары Россия Федерациясында да эмгектенип келди. Аттиң жашоо жаш карыны тандабайт экен. 2025-жылы жаштыгы жанып, кароосу күчкө толуп, жашоонун ырахатын көрөр кезде капыстан келген шумажал Нурбек Биртууганыбызды Россия жергесинде иштеп жүргөн кезде арабыздан алыстатып, мезгилсиз уул дүйнөгө сапар алды. Артында чыркырап жап-жаш жубайы калды. Айчырактай жалгыз уулу калды. Нурбек Биртууганыбыз өзү өлсө да артында жаштарга берген билими калды. Айылга кылган кызматы калды. Жакындарынын ар биринин жүрөгүндө Нурбектин жаркын элеси калды. Атакем, элесиңди көрсөм гана. Атакем, бир жытыңды сезсем гана. Боздотуп таштап кеттиң балдарыңды. Калдыкко ыйлап кайра. Атакем, кучагыңа батсам гана. Атакем, бир үнүңдү уксам гана. Сыздатып кете бердиң балдарыңды. Отурам сизди эстеп кайра. Асылбек ата, Нурбек Биртууганыбыз. Алла Таалам сиздерге бейиштин төрүнөн орун берсин. Фирдаус бейишин байырлагыла. Окулган Курандар, кылынган ихсандар башыңарга саябан болсун. Артыңарда калгандарга Алла Таалам сабыр берсин. Алардын өмүрлөрүн узун кылсын. Асылбек ата, Нурбек Биртууганыбыз. Биз силерди жакшы көрөбүз. Эч качан унутпайбыз. Силер ар дайым биздин жүрөгүбүздө кала бересиздер. Кошуңуздар, кош болгула. Ата-энема менин бейишим, озантканда жашоо жемишим. Бактылуу да кылган ата-энем, баарынан да кымбат мен үчүн. Ата-энема жылдыз ай күнүм, аларсызда жашоом кайгымын. Ата-энема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлыгым. Ата-энема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлыгым. Ата-энема бийиге берес, аларга да эч ким тең эмес. Менетке чабала дегенде, мерими да кандай керемет. Биргесте да алар жаш эле, улгайтат да жашоо.